Токтоболот Абдымомунов. Токтоболот Абдымомунов 1922 жылы Чүй облусунун Кемин районундагы Атаке кыштагында кызматкердин үй бүлөсүндө туулган. Бала кезинен эле атасынын агасы Рыспайдын комузун, жомокторун угуп чоңойгон. 1938 жылы Фрунзедеги медициналык окуу жайга кирип, кийин Жошолуу айылдык советинде фельдшер, пункт башчысы болуп эмгектенет. 1939 жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик медициналык институтуна өтүп, 3 курстан оорусунун айынан аны таштоого мажбур болот. Студент кезинде эле Токтоболот Абдымомунов театрга көп ирет барып, сахна өнөрүнө болгон чоң сүйүүсүн арттырат. Чыгармачылыгы Кумдуу чап, Курман пьесалары менен башталат. Токтоболот Абдымомунов өмүрүнүн акырына чейин 30га чукул драмалык чыгармаларды жаратып, пьесалары кыргыз театрларынын сахналарынан түшпөй байма-бай коюлуп турган. Токтоболот Абдымомунов чыгармачылык менен бир катар эле коомдук иштерди да активдүү жүргүзгөн инсан болгон. Ал 1959-71 жылдары Кыргызстан жазуучулар союзунун 1-секретары, 1974-87 жылдары Кыргызстандын театрлар коомунун төрагасы болуп эмгектенген. Көзү өткөндөн кийин улуттук драматургия жаатында эң мыкты пьесаларга бериле турган Кыргыз Республикасынын Токтоболот Абдымомунов атындагы адабий сыйлыгы уюштурулган. Учурда Борбор калабыз Бишкек шаарынын Так борборунда жайгашкан Кыргыз улуттук драм театрынын аты мына ушул Токтоболот Абдымомуновдун атында.